Бул жылы өтүүчү президенттик шайлоого өлкө башчы Алмазбек Атамбаев барбайт. Бул тууралуу ал журналисттердин жыйынында ачык айтып, талапкерлигин алган. Мындан улам коомчулукта кызуу талкуу жаралды. Элдин тилегени, иш билги, салмактуу башчы келип, мамлекеттин оор түйшүгүн жеңилдетсе. Бир жыл иш убактым калды. Кудай буюрса ошону жакшынакай иштеп берсем, кийин эл ыраазы болуп турса, мага ошо жетишсүдө көп нерселер чечилип калса ушул убакыттын ичинде. Өлкө башчы ордун шайлоого чейин деле бошотуп берүүгө даяр. Болгону мыйзамга баш ийип, эрежени так сактоо керек. Муну уккан айрым саясатчылар көмүскө үгүт иштерин эбак башташкан. Алардын катарында мурунку премьер-министр Темир Сариев бар. Өткөн жума соңунда партиянын кезектеги жыйынын өткөрүп, анда президенттикке болгон талапкерлигин көрсөтүү чечимин кабыл алды. 15 Кыргызстанда кичи шаар бар, Бишкек менен Оштон башка. Ошол шаарларда келечекте абдан инфраструктурасы өнүккөн завод фабрикалары бар. Элиде ошо 150 миңден ашкан шаарлар. Бардык ыңгайлуу шарты менен түзүлгөн. Суусу бар, канализациясы бар, жылуулугу бар, свети бар, коммуникациясы бар шаарлар келечекте салыныш керек да. Буйруп, ушул эл колдоп келечекте максатыбызга жетип калсак, мына ушулардын баарын тең ашырабыз. Учурда Сариев өлкөнүн өнүктүрүү программасын иштеп жатат. Ал долбоор мамлекеттин экономикасын, социалдык абалын өнүктүрүүгө багытталган. Бул курубада эмес, иш жүзүндө аткарылып, жыйынтык чыгат деп ишендирет. Бирок буга чейинки тажрыйбага таянсак, нан менен тузду, ал турсун баласын ортого коюп, ант берген эр уулдары убадасын унуткан. Кыргыздарда ушу талапкерге деле муктаж эмес да. Бүгүнкү күндө баарыбыз сусап турган нерсе, биз кантип кыргыздар өзүнүн дүйнөлүк масштабтагы бир миссиясын аткара алат. Биз кандай бир мамлекет болуп, кандай бир эл болуп, кандай бир элге суктана тургандай бир экономикабызды көрсөтө алабызбы деген идеяга муктажбыз да бүгүнкү күнү. Бул учурда депутат Өмүрбек Бабанов Жогорку кеңештин депутаттарын жана президенттик шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштады. Ага ылайык шайлоо күрөөсүн 3 миллиондон 5 миллион сомго көтөрүүнү айтты. Бул талапкерлердин санын чектеп, жоопкерчилигин күчөтөт. Мындай пикирди айрым серепчилер да колдошот. Анткени 2012 жылы өткөн президенттик шайлоо буга далил. Иса Өмүркулов, Бабанов отурат, мен президент болом деп, буда премьер-министр болуп жүргөн. Эч кандай бир жамандыгы жок, жаман сөз укпай, жаман сөз эчитпей, Асылбек Жээнбеков жакшы спикер болуп кетти. Азыркы спикер дагы ошо өлкөдөгү көрүнүктүү саясатчылардын бири Чыныбай Акунович. Шайлоо ачык жана таза өтөрүнө азырынча эч ким кепилдик бербейт. Мындан улам президенттикти көздөгөндөр алдын ала кандай аракеттерди көрүп жатат, бул да бүдөмүк. Ал эми Сарыбаевдин айтуусунда 6 партиянын лидерлери тең. Бул шайлоого барары бышык. Буга шайлоо күрөөсүн көтөрүү демилгеси да далил. Элге журтка кайрымдуу, Кудай деп жүргөн, азыр мына өнүгүп өсүп атабыз, ошондой президент болсо, азыркылардын көпчүлүгү эле мага жага бербейт. Жеке өз милдетин ойлогон эмес, элдин камын ойлогон чынчыл президенттикти күтөбүз. Болочоктогу президенттин милдети мамлекеттин туруктуулугун сактоо, элдин турмуш шартын жакшыртып, коопсуз мамлекетти бекемдөө. Мында мыкты тартип орноп, мыйзам иштейт. Эң негизгиси экономиканы жандантып, жумуш орундарын түзүү, учурдун талабы дешет адистер. Анткени жыл сайын башка өлкөнүн жарандыгын алган иш билгилер көбөйүүдө. Гүлзара Бакаева, Жээнбек Сагыналиев, Ынтымак, Бишкек.